Жараткан Аллах Таала мактоолор, шүгүрлөр болсун, пайгамбарыбызга саламдар, салаттар болсун. Урматтуу мусулмандар, урматтуу Ташкөбүр садака биримдин мүчөлөрү, садака биримдик мүчөлөрүнө, садака биримдигине кол каш кылып аткан жалпы мусулмандар, Аллах Таала баарыңардын кылган жакшылыгыңарды, кайрымдуулугуңарды кабыл кылсын. Адам бул дүйнөдө баардыгыбыз убактылуу элебиз. Баарыбыз бул дүйнөнү өтүчүбүз. Бул садаканын соогу ушунчалык кыямат күнү адам Алла дүйнөгө кайтарчы, мен садака кылуучулардын катарынан болоюн деген күндөр кеткен. Садаканын пайдасы кыямат күнүндө эч бир көлөкө жок болгон убакта садака берген адам Аллах Тааланын аршынан көлөкө алат экен. Садака берген адамдын дүйнөсү ахирети абад болот экен. Пайгамбар касам ичип айтыптыр, садака бериш менен мал дүйнөнүн кемип калбайт, зекет бериш менен мал дүйнөгө коргондо болот деп айткан экен. Ошо кылып аткан ар бир садаканы Аллах Таала силер кулумду ушундай бир чоң ат кылып чоңойткондой, силердин кичинекей садакаңарды Аллах Таала тоодой кылып чоңойтот деп айткан экен. Садака менен балалар көтөрүлөт, садака менен ырыскы көбөйөт, садака менен оорулар дарыланат. Ошон үчүн урматтуу жалпы мусулмандар, колдоочулар, ушул баарыбыз жардам колубузду сунайлы, жардам колубузду берели. Бул эң биринчи өзү үчүн пайда экенин эч качан унутпайлы. Мен айтып кете турган нерсе, мынакей быйыл 2026-жыл, бүгүн 22-январь, быйылкы жаңы жылдын башталышынан болгон бир кайрымдуулук бул иш-чара. Бул берилип аткан нерсе ошо Ташкөмүр шаары үчүн күйгөн жана биз айткандай мекенчил патриот, мына именно ошол Ташкөмүргө патриот болгондордун жардамы деп билемин да. Аллах Таала кабыл кылсын, көбөйтүп берсин, ашы менен берсин. Ошо Аллах Таала бериш менен көбөйтөт, ошону эч качан унутпайлы, дайыма берүүчүлөрдөн болойлу. Алла баарыңарды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.